Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Фармацевтика илиминин кандидаты Сеннамед клиникасынын негиздөөчүсү жана жетекчиси мен Шайлабек Куркунбаев. Баягы рубрика суроо жооптор. Мен дегеле химиялык аптекадан дары алып ичким келбейт, пайдалангым келбейт, ошентсем болобу деген суроо. Бүгүнкү күнү биздин мусулмандардын арасынан ушу мен химиялык дарыларды такыр аралашпайм, ичпейм деген нерселерге дагы мен айтып кетет элем, бу дагы туура эмес. Мен ушул абалдан пайдаланып кетип, кайсы бир оорулар болсун, бул ангина болуп кетеби, жана андай адамдын температурасы көтөрүлүп кетеби, жөтөлүп бронхиальный астма деп коет, ошондой жөтөл оору пайда болобу, жок, мен химиялык дарыларды ичпейм деп күчөтүп алып, аны жанагындай күчөтүп алган убакта жанагындай дарыланбай астмага айланып кеткен абалына чейин көрүп атабыз. Мен айтат элем, кайсы бир эгерде оору келип калса, биз оору келе электе кайрылсак болмок. Биз ошого чакырып атабыз, алдына алыш үчүн ичиш керек деп атабыз. А кайсы бир оору келсе, ошол эле ангина, же болбосо жанагындай температурасы көтөрүлүп, кан басымдуулугу көтөрүлсө, негизинде биз жанагындай дарыларга кайрылышыбыз керек. Ошол учурда өчүрүп, жанагындай бактерияларды өлтүрүп, жакшы бир абалга келип калгандан кийин, андан кийин силер нукура зыяны жок, химия жок дарыларга кайрылсаңар, ошондо анан жакшы болот дейбиз. Анан ооруларды күчөтүп алып эле, кайрыга эле жөтөрүңөр басылбай эле, ошо кристалхинти ичип атам басылбай жатат, тиминди деле ичип атам басылбай жатат деген абалга келгенде мен айтам, күчөткөндөн кийин басыш албетте кыйын болуп калат. Бул медицинадагы кандайдыр бир далил негизиндедир. Бирок ошол учурда кайсы бир антибиотикке кайрылыш керек боло турган болсо, мына ошо температурасы түшүш керек болсо, биз нукура ушул химиялык аптекадан келген дарыларга да кайрылып турсаңар болот деп айтып кетебиз. Мына ошон үчүн ооруга жараша, урматтуу мусулман бир туугандар, ушул дарыларга кайрылганга Аллах Таалам бизге андай насип кылбасын, андайдан алыс кылсын. Ошон үчүн алдын ала ичип, жана биз айтып аткан пакет 1 деген дарылардан алдын ала ичип, оорудан алыс болгонго аракет кылып, кандайдыр бир силерге суроо керек болсо, кантип ошо алдын алабыз деген оюңар болсо, сурооңор болсо, биздин сайтка кирип тургула, биздин баракчаларга кирип тургула, досторуңар менен бөлүшүп тургула, пикириңерди айтып тургула деп, кийинки көрүшкөнгө чейин ассаламу алейкум рахматуллахи.